Assalamu alaikum, урматтуу достор. Кандайсыздар? Мен дипломдук ишим, экзамендер күчөп, анан нарынга барып келгенден кийин суук тийип ооруп калдым. Ошо менен эфирге чыга албай эми кол бошоду. Ал арада Ташиев баягысындай эле баягы ГКНБ төрагасы болуп тургандагы карачкисин кийип, кепкасын кийип, топ тееп, анан кийин башына калпакты кийип алып, кайра үйдүн ачылышына барып, Курперген үйүн ачып, көрсөтүп, анан ал жерден бир сөздөрдү сүйлөп, кыскасы бир топ кызык окуялар болуп кетти. Ал ортодо ондогон, жүздөгөн адамдар каттарды жазды магачы. Бул эмне болуп атат? Президентке айтпайсыңбы? Анан бир чара көрбөйбү? Ушинтип жүрө береби тайраңдап, тиги бу деген сыяктуу кооптонуулар, чочулоолор, ошондой бир каттар келди да. Мен эми аларга баарына жооп бере алган жокмун, бирок ушул жерден айтып коеюн да, мен президент менен телефондон же болбосо бир кандайдыр бир көмүскө жолугуп сүйлөшпөйм да, ал киши менен байланышым жок. Мен только ушундай эфирди чыгара алам, видеолорду чыгара алам, анан Facebook'тан барактап отуруп президент көрүп калып, балким реакция кылышы мүмкүн, балким көрбөй калышы мүмкүн дегендейчи. Эми мындай, менин оюм, урматтуу достор, эми кече Тилекмат Күрөңовдун келинчеги бир-эки жерге жазып, группаларга таратып жүргөн экен, бир постторду көрүп калдым. Ал айтып атат да, эми бирөөлөр ушинтип килеңдеп, жиптер менен, охраналар менен келсе, топ тееп жүрсө, а менин күйөөм болсо кылбаган кылмыш үчүн канча убакыттан бери кордук көрүп, темир тордун артында жатат деген сыяктуу билдирүү жазыптыр да. Мен ал ойго кошулам. Мыйзам баарына бирдей болуш керек да. Мыйзам ошол Тилекматка дагы, Ташиевке да, Зулушевке дагы, жана камалып жаткан Узакбаев, Талгарбековдорго дагы, башкасына дагы баарына бирдей болуш керек да. Анан тандалма, мыйзам тандалма иштегендей абал болуп калат экен да. Анан мен ойлойм, эми балким бийлик органдары ойлонуп атышкандыр, балким бир чара көрөлү деп атышкандыр. Анан ушундай баягы бул мисалы ошол жердеги үйдү ачып атканда деле аксакал көксакал сурап коюш керек эле да. Аксакалдарчы, карасам бир аксакал сүйлөп атат. Сиз келсеңиз, сиз келген үчүн бизге кут келди депчи. Бул илгерки Акаев Бакиевдин убагындагы дүжүр чалдар бар болчу. Сиз келгенде күн чыккандай болду, сиз келгенде кут келгендей болду деп сүйлөшчү. Ошолордун эле бир түрү окшойт. Ошол аксакалдар айтыш керек эле да, айланайын камчыбек. Мына бу интернетте, ютубтан ар кандай сөздөрдү, кайрылууларды угуп атабыз. Жанагы блогерлер тиги булар кыйкырып өкүрүп, ар кайсы антиминтти кылмыш кылды деп кыйкырып атат. Ошонун канчасы чын, канчасы калп айтып койчу бизге мындай көз алдыбызда. Кайсынысына ишенебиз? Сеники туурабы же алардыкы туурабы деп сурап койсо болот да, жок дегендечи. Жок, болбой отуруп алып, анан ошол жерде бир дасторконго отуруп калганына ошентип жасакерленип атышат. Эми бул баягы Ташиевдин камалар алдындагы амалы түгөнүп, айласы кетип аткандагы мен дагы деле баягыдай Ташиевмин, мен аттан түшсөм дагы эрден түшкөн жокмун деп жалган, кандай десем, мындай жасалма воображение деп коем, не деп коет? Баягы жасалма сүр көрсөтүп аткандагысы да булчу. Акыркы айламалык албай чабалактап, монтип болгон баягы акыркы күчүн жумшап, нар жагы болсо былыгып атат эми. Нар жагы тиги арыз жазгандарга кусуп берип атат, төгүп берип атат. Бир буту сотто кылмыш иши, биягында бир кылмыш иши боюнча иниси камалып жатат.
баласы Томастын дагы үстүнөн толтура кара булут айланып, кылган кылмыштары толтура. Ал деле камалышы мүмкүн да. Акыр камалат, анткени ошончо кылмыш болгондон кийин анан тиги кантип эле тайраңдап жүрө берет. Бул невозможно да. Ошон үчүн мисалы Ташиев дегендей ниже травы, тише воды болуп жүргөн бир кезде. Негизи ошондой эле жүрүш керек болчу да. Өзүн коомчулукка алып чыгып, бул деген анын тиги Ташиевди балким жана блогерлери, ой сиз укмуш чыгып аттыңыз, тим эле керемет, элдин баары коркуп кетти, туура кылып атасыз деп аткандыр. Бирок деген алар Ташиевди анга түртүп атышат. Ошентип отуруп Ташиевди каматтымышат. Анан менден сурашат да, Ташиевди кечке асылай бересиң, өзүң тажаган жоксуңбу? Эркекке болбойсуңбу, катынга окшобой андай мындай деп жазып калышат. Анан көңүл деле урбойм аларгачы. Анан сурагандарга качан токтотосуң дегендерге айткам менчи. Ташиев камалганда токтотом. Ташиев камалат, ошондо камалганда токтотом. Анан кийин жөн эле токтотпойм. Мен жакшынакай кылып кой союп, аны куйкалап, бышырып же болбосо чийкип, коробкага салып жакшынакай кылып туруп Ташиевке киргизем. Ошону менен токтотом мен. Болду. Анан кийин Ташиевке асылбайм. Анткени укук коргоо органдары дальше өздөрү алектенип, өздөрү тергөөсүн, сот ботун жүргүзүшөт. Бирок камаганга чейин ошол элдин үнүн жеткирип, мойнума алгандан кийин ошол элдин үнүн жеткириш ал менин милдетим. Бул жерде турамбы, эми экзамен бүттү, Америкага кетсем, ал жерден деле улантам да, короче, сөздүн ачыгы. Анан Ташиевдин тарапташтары тарабынан айрыкча түштүктө ар кандай ушактар, ар кандай калп жалган маалыматтар таратылып турат. Кезек-кезеги менен таратылып турат. Улам тиги Ташиев жакында премьер-министр болот экен. Ташиев жакында бир министрликти берсе албай коюптур, премьер-министрликти сурап аттыр, азыр президент ойлонуп аттыр деген сыяктуу ушактарды таратышат. Жакында дагы ошондой бир ушактар тараттыр. Президент экөө көлдө эс алыптыр. Анан кийин экөөнүн мамилеси аябай жакшы экен депчи. Экөөнүн эч кандай мамилеси жок. Президент албетте адам катары кечиргендир. Мейлем болуптур эми. Эмнеси болсо ошо болсун, сот алдында жооп берер дегендир. Мен сага кегим жок дегендир. Бирок баягы илгеркидей анан чогуу баняга барып, чогуу көлгө барып дегенде андай эс алуу, андай прямой контакт жок. Ошол президенттин айлана тегерек четиндеги адамдар бар, менде деле жүздөгөн, ондогон тааныштар бар. Менде деле маалыматтар бар, укук коргоо органдарында тааныштардан маалыматтар келет. Анан мен деле маалымат алып турам. Өткөндө айтсам чычалап, көптөрү Ташиевчилер чычалап, айдасманды сапырып, чаңырып жатып калышкан. Рустамга жалдырап, чалып, аяш уулум, ушундай атаң айтчы, мени кабыл алдынчы, жолуга алчы, досум айтып койчу, тиги деп жалдырап жүргөнүн айткам. Азыр деле ошондой абалда. Анан өткөндө мисалы топко барганы, жана топ деп, кичинекей балдардын алдына топ деп, анан кийин үйдү ачып, мүнөт атканы, бул баягы мен дагы деле баягы Ташиевмин. Мен кулаган жокмун, мен жакшынакай эле ойдонмун, жакында баары жакшы болот деп баягы калп сүр көрсөткөндөгүсү да. Бул дагы ошол жанагы мен үстүмөн арыз жазгандар кичине да болсо сүрдөн токтоп калсын деген эмелер. Мен силерге урматтуу Ташиевден жабыркагандар, азап көргөндөр, мен силерге көп маалыматы бар адам катары жарым маалыматымды бөлүшсөм, жарым маалыматымды бөлүшө албайм. Себеби адамдар ар кандай шарт менен айтат магачы. Анан бир гана нерсе айтам мен силерге, уверенно. Эч коркпой, арызыңарды жазып бергиле. Ташиевден кордук көргөндөр арызыңарды жазып бергиле. Кордук көрсөттүбү, урдурду, сабаттыбы, каматтыбы, мүлкүңөрдү тартып алдыбы, акчаңарды тартып алдыбы, бардыгын ачык айтып, заявление жазып, ГСУга барып, арызыңарды таштап,
тиги адвокатка акчаңар болсо адвокатыңарды жалдап, короче, ошентип ишиңерди кылып бергиле. Убакытты уткурбай ишиңерди кылып бергиле. Анда эртең Ташиев камалып кете турган болсо, анда ошол маселелериңер чечилбей калышы мүмкүн. Ошол маселелер чечилбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыртан чамдап, арызыңарды жазып, укук коргоо органдарына кайрылып, маселелериңерди чечкенге аракет кылгыла. Азыр Ташиев үчүн эч ким пальцем не ударит да. Ошондой. Эч ким аны үчүн тиги чуркап анан башка бирөөнү куугунтуктап ага кызмат кылбайт. Ал анткени кызматы жок. Соттолуп аткан сот алдындагы адам. Эртең булар көрөсүңөр, сот ачык болсун деп сот чечим чыгардыбы? Эртең көрөсүңөр, ошол жерде сотко келгендер, ошол Ташиевдин азабынан камалып отургандар болгон чындыктын баарын айтат. Ошондо талаптардын баарын катуу коет. Эмне үчүн биз камалабыз? Тиги бизге буйрук берип, кат жаздырып, баарын уюштурган Ташиев, кукловод болуп арт жакта отурган Ташиев эмнеге жооп бербейт деп показания беришет. Ошондо анан көрчүсүн көрөт да. Ачык сот деп талап кылдыбы? Ачык сотто алды жакында. Ачык соттон анан дагы далай концерттерди көрөбүз. Ошондой туугандар, дагы маалыматтар болсо бөлүшүп турам, айтып турам. Анан Ташиевдин фейктери, ар нерселерди жаза берет, чыгара берет, көңүл бурбагыла аларга. Анткени алардын ар бир пост үчүн алган акчасы 35 000, 40 000 сомдон. Жана мен четин чыгарып айтып коеюнчу, жана Акниет Кеңешов деген бирөө бар экен. Постоянно жазат да. Ошол Барпулов бала экен. Ошол жигиттин М-банкына 35 000 сомдон түшөт экен. Той эле ар бир постуна түшөт, же болбосо күн сайын түшөт, билбейм, анысындай эсимен чыгып калды азыр. Кыскасы М-банкына 35 000 сомдон салып турушат экен да. Азыр эми балким ставкасы көтөрүлгөндүр. Кыскасы ушундай туугандар. Алардын ар биринин өзүнүн акча кызыкчылыктары бар. Ошон үчүн аларга көңүл бурганга не стоит. Самый главное, эгерде ошондой бир маалыматтар болсо бөлүшкүлө, жаза бергиле. Мен дагы болгон маалыматтарды ортого чыгарып, ушинтип силер менен эфир кылып турам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.